Учурда оорунун көп катталып жатканындагы бир себеби текшөрүүнүн жаңы ыкмалары киргизилип, аныктоо тез болуп жаткандыгында. Аймактагы өлкөлөрдүн ичинен Кыргызстанда биринчилерден болуп Шилекейден аныктоо ыкмасы кирген. Бул багытта 19 өкмөттүк эмес уюм иштейт. 132 миң адам текшерүүдөн өтүп, андан 950 учур катталган. Азыр ооруну 1-2 жумада аныктаса болот. 1 апрелге карата өлкөдө ВИЧ жугузган адамдардын саны 9010 болсо, анын ичинен 8526 адам Кыргызстандын жараны, 1952 адам бул илдеттен көз жумган. Ооруга чалдыккан балдардын саны 650, алардын 386сы илдетти ооруканадан жуктурган. Статистика боюнча 100 миң адамдын 13-ü ВИЧке кабылгандар. Ошондо жыл сайын өлкөдөгү элдин 8%, башкача айтканда 450 миңге чейин адам текшерилип турат. 10 жыл мурда дарт эркектердин арасында көбүрөөк катталып, аялдар 11-12 эле пайызды түзчү. Азыр аялдар арасында 35%га көбөйдү. Эркектер аялдарга жуктуруп жатат десек да болот. Ал эми кош бойлуу энелер дарыланган соң балдары таза төрөлүп жатат. Жылдын башынан бери 1200дөй кош бойлуу аял каттоодо турса, 920дай бала каттоодон чыкты. Деген менен ооруканада дарылануу учурунда бул илдетти жуктуруп алган балдар бар. 350 бала бар ош жакта. Ошо больницаларда жуктурулган. Ошо боюнча азыр аларга пособие төлөнөт. Анан мына Дастан Бекешев жаңы мыйзам киргизген жогорку кеңешке, ал боюнча ошо балдарга компенсация мамлекет төлөш керек. Бул боюнча негизи мамлекеттин күнөөсү, түз күнөөсү бар. Ошо ооруканаларда балдарды жуктуруп салган. Ооруга чалдыккандарга мыйзам боюнча бекер дары берилет. Ал эми вирусту алып жүргөн адам дарыны өмүр бою кабыл алып турушу керек. Дарысын үзбөй ичип турса эле кандагы вирустун кыймыл аракети азайып калат дагы, жыныстык катнашта болгон кишиге жукпайт. 90-жылдары бул дар 20-кылымдын чумасы деген атка конгон. Бирок бул илдет кадимки эле инфекциялык хронологиялык оору. Тестирование, диагностиканы жана ооруларды дарылоону жалаң областной центр СПИД, республиканский центр СПИДталарда жүргүзчү да. Азыр ошол услугаларды районный центрларда, больницалар, районный поликлиникаларда жүргүзсө болот. 2015-жылы Бириккен Улуттар уюмунун башкы ассамблеясынын сессиясында дүйнө жүзүндө ВИЧ-СПИД эпидемиясын жок кылабыз деген резолюция кабыл алынган. Мунун алкагында быйыл өзүн өзү тестирлөө деген ыкма киргизилет. Тесттер дарыканада сатыла баштайт. Анын алдында тест кантип текшерилет? Эгер дарт аныкталып калса, кимге, каяка кайрылыш керек деген чоң маалымат өнөктүгү жүргүзүлөт. Дарыгерлердин негизги максаты 2030-жылга чейин ВИЧтин жаңы толкунун жок кылуу болуп саналат. Айсел Сыдыкова, Элчибек Кыштобаев, Ош Берим жаңылыктары.